100 жылдар мындан кийинда дарактар желге ыргала турушаталар ушинтип биз гана жокпуз, бир гана. Мындай канаттуу саптарды деңгээли бийик, сөздү аздектеген, ой көрөңгүсү күчтүү гана акындар жазалат. Ырды уйкаштыруу оңой, а бирок сөзгө жан киргизип, аны аяламга чабыттатыруу Сүйүнбай Эралиев сыяктуу көкүрөгү таза чыгаан акындардын гана колунан келет. Анын ак мөр, жылдыздарга саякат, ак жыттар сыяктуу көнөрбөс мыкты поэмалары уюткулуу улуу элинин эсинде. Мен бул кишинин ырларын окуганда өзгөчө бир баалаганым ушага сүрөткөр, накта сүрөткөрдө художник. Бул тартып коет. Чөп термелет, анын сырын жел билет, ары жакта кымызгамас эл күлөт, кербен жүрөт, жолоочулар жол тартат, демедеги өтчү күндү белгилеп. Ушундай да, могу ритм дагы бая бүт баардын көз алдыга тартылып турат да. Бул поэзиясы шундук поэзия. Бүгүн көзү жок болгону менен анын ырлары, анын алтындай сөздөрү биз менен жашап атат. Бул Эралиевдин башка акындардан өзгөчөлүгү, сезимталдыгы, турмушту өзүндөй бергендиги, ошондой эле көркөм дөөлөтү барынан деңгээли бийик. Мисалы биз жаштар 59-жылы Акмөр деген поэмасы чыкты. Ушуну жабыла окуп, анда биз жаштар аябай китеп окуйт элек. Жабыла окуп, биз аябай Эралиевди ошондо тааныдык. Анткени сүйүү, махабат жаштыкта болот да. Эралиев өзүнчө бир мектеп. Өзүнчө бир чоң мектеп. Биринчиден сөз менен иштөөнүн, образды табуунун, метафораларды табуунун, ассоциация, ананастардын эмелерин изденүүдөн, ассонастардын изденүүдөн Эралиевден өткөн чанда акын. Бул кишинин масштабы да чоң. Ошол эле учурда кичинекей детальдарга, образдарга көңүл буруу жагынан дагы өзгөчөлөнүп турат. Изденгичтиги, жаңычылдыгы менен өзгөчөлөнгөн сейрек акындын туулган күнүнүн 100 жылдыгы Борборкаладагы Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада белгиленди. Поэзия дүйнөсүнө салмактуу салымын кошкон Залкар акындын замандаштары катышкан эскерүү иш-чараны Журналисттер союзунун төрагасы, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Абдыкадыр Султанбаев алып барып акынды тирилткендей болду. Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргыз Республикасынын баатыры, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Сүйүнбай Эралиевдин туулган күнүнүн 100 жылдыгы белгиленип жатат. Көркөм дүйнөнү, андагы түстүү боекторду өркүндөтүп, аларга жаңы өң берүү менен улуттук поэзиянын жаңы бийиктигин жараткан Сүйүнбай Эралиев улуттук поэзияны дүйнөлүк поэзиянын деңгээлине көтөрө алды. Котормочулук өнөрдү да мыкты өздөштүрүп, Американын ойчул акыны Уолт Уитмендин, индиялык Рабиндранат Тагордун, тажик элинин акыны Мирзо Турсун Заденин жана Александр Твардовскийдин чыгармаларын кыргыз тилине эң мыкты которгон. Мунун котормолорунун эң мыктысы Твардовскийдин Василий Теркин деген поэмасынын которуу менен бул кыргыз поэзиясына өзүнчө бир ыргакты, өзгөчө бир демди алып келгени менен, бирок ошол эменин Твардовскийдин орустун улуу акындарынын бири, советтик улуу акындарынын бири. Ошонун ритмин, ыргагын сактап которгонунда да Сүйүнбай Эралиев поэзия мектебин жараткан жаратман акын. Көркөм ой жүгүртүүнүн күчү менен сөзгө жан киргизген кайталангыс талантты замандаштары кыргыз адабиятынын классиги деп баалашат. 20-23 кылымдардагы кыргыз поэзиясынын эң бийик берметтеринин бири мүмкүн Алыкул Осмоновдон кийинки биздин улуу классик, өзүнүн бүткүл өмүрүн элге арнап, атүгүл колуна кубал кармап, согушка барып, кан төгүп катышып, жарадар болуп, өмүр бою мына мен өзү көмүн, үй-бүлөбүз көө, ошонун залакасына тартып жүрүп, бирок өзүнүн кажыбас кайраты менен, эрдиги менен көтөрүп, 95 жашка чейин жеткен. Адамдын жан дүйнөсүн ачалган, акылы тунук, ой жүгүртүүсү сергек сезимтал акындын улуу кичүүгө кылган унутулгус мамилеси, адамдык бийик парасаты, данышман кемеңгерлиги, ырга айланган өмүрү кийинки муундар үчүн баа жеткис өрнөк. Кыргыз Республикасынын баатыры Сүйүнбай Эралиевдей болуш үчүн анын эрктүүлүгүнөн, эмгекчилдигинен чыгармачыл жаштар сабак алып, ага карап түздөнүшү керек дейт замандаштары. Кыял Шаршеева, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.